Эмнеге сиз Жээнбеков менен мамиле кылбайсыз? Ошондо бийликке тез жетет деп билеңиз дейт. Сиз кандай деп ойлойсуз? Максат бийликке жетүүбү же жеткенде бирдеме жасообу? Жасоо. Алар менен кантип жасайсың эгерде көз карашың эки башка болуп турса? Алар куу экен, 6 жыл бою сизден өткөн киши жок деп досунун желкесине таптап келип жетер жерине жеткенден кийин силердин тилиңер менен айтканда кида жетти да. Эгер бирөөлөр айтат, ушунун жетегинен чыгып кетип туура кылды дейт. Бирөөлөр айтат. Кеп ал жөнүндө эмес, кеп жигиттин убадасында. Мен бул кишидей айкөл, бул кишидей көрөгөч кишини көргөн эмесмин деп, мен ушу кишинин жолун улайм деп убада деген сөздө жаштар силер түшүнөсүңөр, түшүнбөйсүңөр, улуумун түшүнөт. Лабиз деген бар. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн деген улуу кыргыз макалы бар. Бул сөз. Эгер мен аны менен мамиле түзүп, өзүнө окшоп барып, биз сиз мененбиз деп коюп, жасап аткан иштери туура эмес болгон болсо, туура эмес деп айтышым керекпи, керек эмеспи? Мен мугалимдин баласымын. Мени ушундай тарбиялаган. Андай болуп бара албайм. Мага дагы көп кеңеш берет. Алдап барып жетип алып, анан жеткенден кийин намыс керек. Уланысын жазган экенсиз го. Жээнбеков тоже Атамбаев менен мамиле кылып, эптеп бийликке барды. Сиз да ошентип барын. Атамбаевди айдагандай, сиз да президент болсоңуз, каалагандай башкарат элеңиз. Жок. Мен антип бара албайм. Мен башынан кандай пикирде болсо, ошол пикиримди айтам. Жакса жакты, жакпаса ал менин маселем эмес. Буюрса президент болсоңуз, басып кирип жаткан Кытайларга жана көмтөргө кандай пландарыңыз бар? Мен Камбаралы деген жигит агай Мырзабековдин менин планым бирөө эле. Менин планым бирөө. Кыргызстан деген мамлекетти, Кыргызстан деген үйдүн биринчи чабырасын оңдош керек. Биринчи кезекте. Экинчи кезекте ошол чабыранын ичинде жашап аткан элдин тартибин ар биринин өзүнүн ордуна коюш керек. Аял аялдай, эркек эркектей, бала баладай, келин келиндей болгон тартипке келтиришибиз керек. Кайнатасынын колунан микрофонду жулуп алган келиндер бизге жарашпайт. Же болбосо аял киши менен ажаңдашып айтышкан эркектер бизге жарашпайт. Биз касиетти кармашыбыз керек. Биз эл болушубуз керек, журт болушубуз керек. Кандай дейсиздер? Мына Өзбекстандын же Казакстандын мамлекеттик жетекчилерин же башкаларын караңыздарчы. Көрсөң көзүң суктанат. А бизде жокпу ушундайлар? Бар. Неге чыгара албай атабыз? Себеп мүмкүн ошол мамлекеттер да жардам берип атат. Себеп бизден мыкты мына Исхак Разаков окшогон азаматтар чыгып кетсе, аларга жакшы болбой калат деп, баягындай тыйын тыпырларын берип, 5-6 гезит кармап, азыр Кыргызстандагы бардык телекомпания, радиолордун ээлери бар, гезиттердин ээлери бар. Ошолор аркылуу биздин кыргыз кызыкчылыгын, талабын талашып чыгат деген азаматтар жөнүндө кыргыздарга макала жаздырат. Мына мен үстүмдөн 25 жылдан бери жазып келатышат. Улуу Моңдун эсинде бар. Атайын Мадумаров үчүн биздин комментарий деп Ала тоодон кийин чыгат эле. Экранга бетип атпай калышат эле ошондой чыкканда. Кана ошолор? Кана Акаевди жактап чыгып атканда? Жок болуп кетти экрандан. Бирок ошолор жок болгондон кийин тазаланабы десем, ар бир президент келгенде ошондойлорду таап келет экен. Бүгүн да ошолор ыркырайт. Ырылдап чыгып атат мына.
Көрүп атабызбы, сезип атабыз. Ошондуктан ак караны биз улут катары өзүбүз таанымайынча, көрүнгөндүн аркасынан ээрчи берсек, биз туура жолду таба албайбыз. Бизди жаман көрсөтөт. Себеп тыйын бүгүн айбанды баатыр кылат, баатырды айбан кылып жерге көмүп коет. Ушундай заман, технологиянын заманы. Кабалдан телевизорда балдардын акыбалы кандай болот? Эл кандай жашаса ошондой болот. Мен өзүмдүн пикиримди билдирдим, кайрылдым. Мен кайрылгандан кийин анан 3 күндөн кийин жоопун жойгон деген дейишип турат. Азыр каралып атат. Мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандар башка фирмалар качан жок болот? Качан биз кыргыздар бар, өзүбүздүн бүйүгүбүздү өзүбүз ээ болгондо Кытайда башкасына чыгып кетти. Ана сервисин таштап коюп жакта жүрөбүз. Келет да. Мен ошон үчүн айтып атам. Мүмкүн тырышып болсо башка кыйын табабыз деп келген бул жерде. Азыр эми кокуй жерди сепараттык деп тырышып кайра барса кандай болот? Менимче ушул жерде бар. Биз иман жөнүндө сөйлөп жатсак, Аллах субхана тааламын айтат да. Чымчык ертеден кайсы шакка койгонун билбейт. Учуп кетет. Кечке келгенде көкөрөк толуп, тоюп келет. Ал эми туруп деген эчтеке иши бар. Жок, адам рызыгын ким берет? Аллах Таала. Передеси ар ошондой. Эгер ошол рызыгын менден деп билбесе, береке кетет. Биз уш жака келип ачка албай, тирүү калып десек, анда жаманшабыз. Эгер ошол жака барып, сиздер билесиздерби? Ата мекендин чеги коркоп турган көз тозоктун отуна күйбөйт. Караңыздарчы. Эки чеги коркоп турган көзгө тозоктун оту алам. Бул канчалык даражада өзүндүн туулу өткөн чеги коркоп. Менин сизде бир сураныч, ушуну ачык окуп койсоңуз дейт. Соке жана анын командасы угуп эсине келсин. Сокенин жана анын командасы кандай жазсаңар ошондой окуп атам. Жана анын командасы театрда концерт койгон оюнчудай же маскарабозго окшошуп баратат. Эми билбейм. Кече Бакиевдин окуясы, Зилалиевдин окуясы менен боюнча элди алдоо эмеспи дейт. Түшүнбөй калдым сурооңузду. Зилалиевдин окуясы менен мындай кылып атат да, коррупцияга каршы күрөшүп атабыз деп, эл тынчы башка берерге айтарга сөзү калбай калганда, улам бирөөсүн алып барып киргизип койсо, элдин маанайы ачылып, ай азамат күрөштү токтотпой атат, улантып атат деген болуп, чындыгында коррупцияга каршы күрөш жүрүп аткан жок. Бунун баары спектакль. Өткөн жылы эмес, эми мына бир аздан кийин өткөн жылы болуп калат. 6 айга жакындап калып атат, жанагы жылуулук борбору боюнча камалгандар. Бирөөсүнүн мойнуна күнөө арт элек. Бирөөсүнүн мойнуна арт элек. Ал менин сөзүм эмес, Слесарев деген ошол жердеги жактоочунун сөзү. Силер деле окуп атасыңар да. Бүгүнкү күнгө чейин же шопурдун алдына кирип, же берки отурган үчөөнүн алдына кирип, момундай иш боюнча отурасыңар деп мойнуна кой элек дейт. Эмнеге? Мойнуна койгон болсо, өзүнүн дагы бир илешкен жери болуп калышы ыкмал. Айтат да алар. Алар жалгыз жасаган эмес да. Разахов, Масалиев, Озбеков, булар ушул кишилерге көңүл тутат. Тирүүлөрдүн кимисин көмөккө тайынбайт. Анын жүрөк менен кеңеш. Менин сунушум. Ар бир азамат үчүн анын көмөрү өзүнүн атасы болушу керек. Өз атасы болушу керек.
көп жыл баштап ушуну сураган экенмин, 25 жыл баштап сураган экенмин. Кумириңиз кимдир? Мен ошол кезде жаш модемага жооп берген экенмин. Менин атам. Менин атам мен үчүн менин колум жеткис бийик инсан. А бирөөлөргө Уинстон Черчиллдин эмне тайкесинде ким? Келени деп коет. Жөн айтып коет. Келени эмне кылган иши үчүн көмүр тутасың десе, ошого салам алейкум. Деп башка жакта бирөөлөр койсом жакшы эле дейт. Өз атам, дагы бир айтат, өз атам. Мына биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын жолунда күрөшүүдөн башка иш аракет барбы? Мында бийик ыраазычылык аябалдыга десе, бар. Эмнеге? Атам менен энеңе кызмат кыл дейт. Көрдүңөрбү? Мында бийик, мында улук не бар? Аллахтын ыраазычылыгын алуу үчүн. Атам менен Siz prezident olsanız korrupsiya bilen qanday görüşürsünüz? Korrupsiya bilen görüşür demek mınдай elestede sizlere okşayıp da korrupsiya bilen görüşmese koldan kural alıp kılıç alıp çıkış gerektiren görüşür. Çok. Korrupsiya bilen görüşür, eğer birinci jetekçi taza olsa korrupsiya özünden özü mumunu verir. Birinci jetekçi taza olsa. Birinci jetekçi algımı çatak olsa korrupsiya hiç kaçar ölmüyor. Ayrıca Kırgızistan'da böyle korrupsiya. Taza bir kelmeyince korrupsiya ölmüyor. Şen koymuşlar. Bana sizler hazır. Ayrıca korrupsiyaları oğluma çiçek alayın etmeli de ayrı korrupsiya çok degende kirgende kürtmü özgür öyle var. Şurada bir cemil bastı, cumşak oldu. Bizim içimizde dert. Daniye'nin var özümüzün içimizde. Cöndön böyle deviriyoruz var o. Devrim şurada biz ayakta öğreniyoruz, babamız gibi çomayıp kalktı. Evden üstümüzü yürüyemekte koydu oraya. Şurada bir çek saf desem dedileri. Ciğer katlayan öteki. Nizam boyunca sizin hukukunuz var. Cönleri var, cazı taşına koydu. Yok, sözsüz bir konuda. Hadi ki kaçan çıkarsın. Çay içerse, çay suyunda kilenle bu kaça suyuyorsun. Tuğanını nasıl al? Sen böyle arkasın tuğanını. Usul mesele topla koymuş yok Kırgızlar. Öyle toplayın. İşini koyuyorlar toplayın. Masaya çekilmeyi değiştirir. Çekilir. Biz Rusya'nın jarandığını algan ele, gelecekte bizim jarandığımız kanday olur. Kırgızistan bizim koş jarandığımızды karayı cep kanday deyip, vakit bekleyip. Men özüm üçün жооп берем. Құдай buyursa, Allah ошол күнгө жеткирген болса, насип кылса, мен ушундай оюм бар. Мен bir күндө ушундай буйрукка кол коймокмун. Кыргыз жараны Кыргызстанда тугулуп, бүгүн Америкада жашайсыңбы, Арктикада жашайсыңбы, Канадада жашайсыңбы, сен каалаган убактыңда келип Кыргыздын паспортун алдыңба 100% Biz kiçineke elimiz. Biz solup taşkan el emesiz. Buna ben uşul жараткандын алдында ушуга мен терең көкүрөгүмдүн тек түйүнөн ишеним менен айта алам. Кыргызсыңбы? Кайсы жердин жараны болсоң ошол жердин жараны бол. Бирок киндик канын танган жер 65 Кыргызстан. Сен ошол жерге барууга, ошол жерден үй салууга, ошол жерден бир 2 метр жерге ээ болууга жараткандын алдында дагы, мамлекеттин алдында дагы, өзүңдүн алдында дагы сен укугуң ошол. Başka yerde kalууга мен bir de жерде калышканды каалабайм. Биздин өзүбүз эмес, биздин сөөгүбүздүн да бөтөн жерде калганын каалабайм. Мен макул эмес, менин кол токтоосу эмне болду? Кийинки кадамдары дейт. Мен макул эмес, менин кол токтоолор улантып эле атат. Уланган жерде уланып эле жатат. Мына эжекелер барып келишти Кыргызстанга, Токтогул районуна, Алабука районуна, өзгөн районуна чейин барып келишти. Ал жердеги элди көрдү. Коркот имиш.
Мында қараңғы болып қалыптыр да, кел қол қойып бер десе, ертең күніңді ойлап қой деп біреу айтып қойса да қайра қайтады екен да. Біз қараңғы болып қалдық та. Ертең күнің емне болады қол қойып қойсаң. Жақсы алып отырсың. Анан ошолор уламдан улам коркутабыз дегенден мен айттым, корккон ким болсо токтоткула. Расмий түрдө жарыялайм, токтоткула деп атам. А Москвадагылар жазып атпайбы, кайра тескерисинче өчөшкөндөй болуп кайра күчөп атпайбы, токтойбуз деп. Топтосо Кудай жалгасын. Топтолгон жерде топтолуп атат. Мен макул эмесмин деген кийинки кадамдары кандай болот? Мындан да чечкиндүүрөөк болот. Себеп күндөн күнгө биздин үстүбүзгө коркунучтар көбөйүп атат. Мына Кытайдын жарандарынын кирип келиши, ошолордун 100 миң деген кишилер биздин жарандыкты алышы, ошолордун жерлерди алышы, ошолордун кыргыз кыздарына үйлөнүшү, бул өтө чоң коркунуч. Абдан чоң коркунуч. Мен ошолордун биздин жерге келип отурукташып калышына макул эмесмин. Мен сиздер таштап кеткен үйлөргө келип башка бөтөн кошуна мамлекеттерден келип жарандардын кирип алышына макул эмесмин. Сиздер макул болсоңуздар отура бериңиздер. Кийин небереңиздерди кайсы жерге алып барып отургузасыздар билбейм. Ошондо дагы айтпады дебеңиздер. Ушул коркунуч келатат бизге. 200 миңден ашык топтолгон кол ошол адамдардын үмүтү кантип акталат? 200 миң жетпейт бизге, 300 миң керек. 300 миң кол топтолсо, Конституцияны эгер бекем кармаса, Кыргыз Конституциясын өзгөртүү жөнүндө демилге көтөргөнгө менин колумда укук пайда болот. Ал укук Конституцияны кантип өзгөртөбүз биз? Кыргыз жараны, мен жанагы айткан Арктикада жүрсө дагы, кыргыз жарандыгын сактап калат дегенди Конституцияга киргизишибиз керек. Түшүнүп Конституцияга бекемдешибиз керек. Кайсыл жерде, мына сиздерде азыр көбүңүздөрдө неберелер ушул жерде туулду. Небере туулган болсо дагы Кыргызстанга барса, заматта токтоосуз түрдө кыргыз жарандыгын ошол небереге бериш керек деп атат. Ошону катташ керек. Таятасынын, чоң атасынын кимисинин үйүндө болбосун ошол жерден катташыбыз керек. Биз бир мамлекеттин элибиз. Кытайдай болуп 1,5 миллиард эмеспиз. Индустардай болуп миллиард эмеспиз биз. Ар бир кыргызды кызыл китепке киргизиш керек, керекпи? Макулсуңарбы? Неге кыргыз китепке киргизиш керек? Неге кызыл китепке киргизиш керек? Себеп кыргызча таза сүйлөгөн кыргыз калбай баратат. Сейрек кездешүүчү жандарга айландык биз. Чыккылачы мына Мадумаровдун тили бар экен. Уйда да бар тил. Жирафта да бар тил. Кимисин көрдүңөр сүйлөгөн? Ошо 120 депутаттын тили жоктуктан отурушабы? Мына ушуну айтып атам мен. Келгиле. Ушул нерселерди бүгүн ойлонолу. Бүгүн токтотолу ушулардын баарын. Allah razı olsun. Cevap Allah mümkün mü? Ne yapacağım? Harplayacağız sıra. Yol kaygırak. Geri hazır. Жақсы, игілік болсын. Жігіттер, чоң рахмат, қаржылыққа жолғалы. Жақсы var. Жол беріп келесіз. Кел болды. Мақұл, жақсы. Жақсы қалған жігіттер. Keyinki жылы. Sen not oldu? Zahir. Zahir gana.